Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hormatly bir tuğanlar, Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü bizden uyup günüstü berekeli olsun. Ar biribizden taşlagan kadamlarыбыз менен жашоодо билип билбей жасаган күнөөлөрүбүздү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды Аллахым өзү бийик кылсын. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин сөзүбүз иншаллах адамдагы болгон эң улуу Аллах субханаху ва тааланын берген касиеттеринин бири бул үмүт. Мына ошол үмүт тууралуу иншаллах сөз кылабыз. Үмүт менен жанаша келген карама каршысында эмес, балким жанаша келген коркуу сезими дагы бар. Бирок бүгүн биздин сөз иншаллах көбүнчө мына ушул үмүт тууралуу кеп кылабыз. Үмүт албетте, урматтуу бир туугандар, бул пенденин, эгерде салыштыра турган болсок, үмүт менен коркуу пенденин бир эки канаты сыяктуу сүрөттөсөк болот. Мына ошол эки канат тең эгерде бирдей боло турган болсо, иншаллах мына ошол пенденин жашоосу дагы, анын амалдары дагы бардыгы жай менен болот. Биз дайым айтып келебиз, жашоодогу чоң жаңылышуу, каталар, кемчиликтердин бардыгынын башы мына ошол билимсиздиктен келип чыгат. Ошондуктан эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул караңгылык. Билимсиздик мына ошол нерсе бизди дайыма каталарга түртүп келет. Мына ошол үмүт менен коркуу сезими дагы ошондой эле. Эгерде пенде мына ушул сезимдерди башкара албай калса, же болбосо туура эмес колдоно турган болсо, албетте бул адам дагы туура эмес бир жаңылуу жолдоруна кирип кетиш коркунучу бул пенденин үстүндө турат. Туугандар, адамдын абалы деп айтабыз. Адамдагы болгон абалдар, бул айтайлык бир жакшылык абалы болсун, жаман абал болсун, жагымсыз бир акыбал болсун, же бир жагымдуу акыбал болсун, мына ушул нерселердин бардыгы туугандар бизде абал деп айтылат. Биз абал деп коебуз, акыбал деп коебуз, абалыбызды сурайбыз. Бирок бул абал туруктуу эмес. Бул кандайдыр бир убактылуу көрүнүшкө биз ошол көрүнүштү биз абал деп айтабыз. Адамдын мисалы кубанычы. Адам кубанып, сүйүнүп аткан болсо, мына ошол сүйүнүч кубанычы дагы туугандар бул бир абал. Кубанычтуу абал болушу мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, бул кубанычтуу абалды чередовать этип артынан келе турган кайгылуу абалдар дагы аны сөзсүз турда коштоп турат. Жакшылык менен жамандык бул дүйнөдө, кайгы менен кубаныч бири-бирин коштоп тургандай, бул дүйнөдө бардык нерселер туугандар кандай туруксуз, изменчивый. Бул дүйнө ушундай сапатка ээ. Адамдын, инсандын табияты дагы мына ушундай сапаттарга ээ. Туруксуз абалдарга. Бирок эгерде пенде дайыма билип, үйрөнүп, машыгып, ошол нерсенин үстүндө иштей турган болсо, бул нерсени биз, урматтуу бир туугандар, туруксуз бир абал эмес, балким мына ошол инсандын турган орду деп айтылат. Бул нерсени маком деп коелат. Бул акыбал эми абал эмес, бул маком, бул эсептелип баштайт. Бул дегенин ошондой термин. Бул урматтуу бир туугандар, баягы инсандын айтайлык ошондой баягы жүзү, анын түсү өзгөрүшү, мисалы сууктан, ысыктан болгон өзгөрүү, перепад температурадан болгон өзгөрүү сыяктуу өзгөрүп тургандай эле, абал тез ошондой өзгөрүп тура турган болсо, эми баягы инсандын турган абалы бул туруктуу болот. Демек бул адамга, бул бекем адам ошол пенде ошол сыпатты кармаган болуп эсептелет. Ошондуктан бул нерсени, урматтуу бир туугандар, бизде маком деп айтылат. Ар бир нерсенин өзүнүн даамы болот эмеспи? Мына ушул дүйнөдө ар бир нерсенин өзүнүн даамы бар. Бардык нерсенин даамы, жана ошол даамды сезип аткан ошол мезгил, жана ошонун созулган убакыты. Дал ошондой эле, урматтуу бир туугандар, инсандын жүрөгүндөгү иман, ишенимдин дагы даамы болот. Мына ошол ишенимдин, имандын даамы дагы дал ошондой
пенде сезиши мүмкін. Мынау ошол биз айтып аткан үмүт, мынау ошол жүрөктөгү имандын амалдарынын бири болуп эсептелет. Үмүт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей бир Тирмизинин жана Ибн Маджа хадис жинактарында келген бир хадисинде Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Аль-кайсу ман дана нафсаху ва амила лима ба'да ал-маут, вал азизу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна 'ala Аллах." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Данышман адам" дейт. Бул данышман адам ман дана нафса. Мына ошол өзүн башкарган инсан, өзүнүн нафсын башкарган инсан, жана ошондой эле ва амила лима ба'да ал-маут, өлүмдөн кийинки өлүмдөн кийинки абалына амал кылган пенде, ал эми алсыз адам болсо, өзүнүн нафсын башкара албастан каалоолорунун артынан коюп жиберген, тизгинди коюп жиберген, жана ошондой эле Кудайдан, Аллахтан ошондой кечиримдүүлүк, жакшы үмүттөрдү үмүт кылып, үмүт арттырган инсан дейт. Мына ушул жерде биз көрүп атабыз. Туугандар, үмүт жакшы нерсе экен дейбиз. Айтат ку үмүт шайтан. Эмне үчүн дегенде, үмүт бул эң чоң адам затындагы болгон ушундай улуу качестволордун бири. Ошондуктан багы орустарда да айтылган сөз бар, надежда умирает последней. Адамдын үмүтү акырына чейин үмүт болушу мүмкүн. Мына кыямат күндө, урматтуу бир туугандар, күнөөкөр болгон пенделер, күнөөгө баткан пенделер болсо дагы, мына ошол кыямат күндө сот күнү, жакшылык менен жамандыктар тартыла турган күн болот. Мына ошол күндө таразага тартылбастан түздөн түз тозокко кеткендер болот. Мына ошол кезде эң чоң кайгылуу жана ачынарлуу сүрөт мына ошол нерседе көрсө болот. Эмне үчүн дегенде, ар бир пенденин үмүтү жок дегенде ошол кичине бир жашоосунда жасаган иштерин, сооп иштерин, жакшылык бир амалдарын, ошонун бир үзүрүн, бир соовун көрүп калар бекенмин, ошол чыгып калар бекен жакшылыктарым деген үмүттү арттырып турган мына ошондой оор күн болот. Ошондуктан туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде алсыз инсанды баягы өзүн оздуруптабай тизгинин коюп жиберген, каалоолордун артынан нафсын ээрчитип жиберген, жана ошондой эле Кудайдан үмүт арттырганды бул жерде алсыз инсанды айтып атат. Бул сүрөт, урматтуу бир туугандар, баягы эч нерсени жасабай туруп, бирок ошол нерседен үмүт арттыруу, бул деген биздин жөнөкөй сөз менен айтканда бул акмактык дегенди билдирет. Мисалы, үмүт адам урукту жерге gömdü, ылайыктуу почвага, кара жерге gömdü, ошол жерге урукту септи, ал жерге суу тартты. Мына ошол пенде эми, мисалы ошол дыйкан ошол жерден кандай бир мөмөнү үмүт кылса жарашыктуу болот. Мына ошол үмүт туура үмүт болуп эсептелет. Жок, эгерде бул пенде, эгерде үмүт урук сеппесе, жер истебесе, же болбосо урукту сепсе дагы бир жогору бир суу чыкпаган, ошондой бир таштак бир жерге уругун сеп, анан ошол жерден бул үмүт кыла турган болсо, албетте мына ошол нерсеге бардык адамдардын чыгарган бир тыянагы бул акмактык. Дал ошондой эле туугандар, мына ушул дүйнөдө Аллах Тааланын кечиримдүүлүгүн, Алланын мээримин, кыямат күндөгү кечиримдүүлүгүн үмүт кылган инсандар боло турган болсо, демек мына ушул дүйнөдөн баштап ошол Кудайдын мээримине, Аллахтын кечиримдүүлүгүнө үмүтүн байлаш үчүн мына ушул дүйнөдөн баштап уругун сээп башташ керек. Ушул жашоодон баштап. Жок, бул дүйнөдө эч нерсесин жасаган жок. Акырет үчүн бул камын көргөн жок. Бирок эч кандай кам көрбөстөн туруп, бирок акыретте мен ошондой бир жакшы бир акыбалдарга жетемин деген үмүт боло турган болсо, албетте бул туугандар, бул жалган, бул калп болуп жана акмактык болуп эсептелет. Мынакей, урматтуу бир туугандар, Аллах субханаху ва таала мынакей А'роф сүрөсүнүн бир аятында айтып атат: "Фахалафа мин ба'дихим халаф варисул китаба я'худуна араба хада ал-адна ва яқулуна сайюгфару лана." Мына артынан калган, китепке ээ болгон, билимге ээ болушту, китепке ээ болушту калган адамдар. Бул дүйнөнүн бардык рахатын алышты.
бул дүниедегі ала турган үлүшүн баарын алып өтүштү. То есть адам бул жашоодогу болгон үлүшүн, мына ушул жашоодогу адам үчүн бардык ошол керек болгон нерсенин бардыгын калтырбай жеткен аракет кылат. Бул дүниөнүн зыйнаты, байлыгы болсун, бийлиги болсун, дөөлөтү болсун, мына ушул нерселердин бардыгын бул талап кылып ушул дүниеде алат жана эч кандай акырети үчүн эч кандай камын көрбөстөн, бирок алардын айткан сөзү эмне деп айтып атышат алар? Саюгфарулана, бизге күнөөлөрүбүздү Кудай кечирет дейт. Аллах субхана таала бул нерсени жемелеп атат. Ушундай сүрөттү Аллах таала жемелеп айтып атат. Башка бир аятка көңүл бурабыз. Кахф сүрөсүнүн аяты мынакей 36 аят. Вала иррудитту иля робби ла ажиданна хайран минха мунқалаба. Мынакей бул жерде айтып атат. Аллах таала бул жерде ушул айткан жемелеп атат ушул айткан сөзүн. Эми мен дейт Кудайга кайтсам дейт, жараткандын алдына барсам дейт, мен ал жерде мындан да укмуш абалдарга, мындан да сонун ошондой бир акыбал, мындан да сонун акыбал мени күтүп турат жараткандын алдында дейт. То есть бул адам бул дүйнөдөгү бардык ошол адамдын жашоосуна керек болгон зыйнат, дүйнөнүн зыйнатын баарына ээ болду. Бул дүйнөнүн бардык жакшылыктарына ээ болду. Бирок ошол берилген жакшылыктарына шүгүр кылып, Аллах Таалага болгон ибадатын, Аллахтын алдындагы болгон өзүнүн кулчулук, пенделик акысын берген жок. Бирок бул адамдын ою боюнча эми бул дүйнөдө мен жакшы болгон үчүн мына ошол байлыкты дагы, бийликти дагы, мына ошол таанымал болуп, авторитет болуп, ушундай бир жакшы жашоо кечирдим, эми Кудайдын алдына барсам, значит мен Кудайдын алдында дагы мына ошондой эле абалда боломун деген жаңылуу сөздү Аллах субхана таала мына ушул Кахф сүрөсүндө мына ушул аятында айтып атат. Аллах субхана таалага туугандар үмүт кылуу, Алланын мээримин үмүт кылуу. Мына ошол үмүт үчүн кандайдыр бир пенде өзүнүн кадамын, өзүнүн жасаган жакшылыгын коюп, жасаган иштерин коюп туруп, анан кийин ошол нерседен үмүт кылса болот. Мына ошол нерсе үмүт. Үмүт туугандар, бул айтып атабыз адам үчүн эң сонун, эң улуу сапат деп атабыз. Эң сонун адамзаттык качество деп атабыз. Адамдын табиятындагы болгон үмүт. Эмне үчүн дегенде мына ошол үмүт көптөгөн кыйынчылык жана кандай караңгы күндөр, ушундай булут каптаган күндөр адамдын жашоосунан аркалабасын, мына ошол үмүт деген сезим бул адамды кандай деген чоң кыйынчылыктардан алып чыгып, суруп чыга турган мына ушул үмүт. Дал ошондой эле бул үмүт пендени амал кылганы, үндөй турган сапат болуп эсептелет. Пенде амал кылган. Эмне үчүн дегенде мына мисал айтайлык, бүгүн күнөөгө баткан, өмүрүнүн эң көп бөлүгүн мисалы караңгылыкта, күнөөлөрдүн ичинде аралап жүрүп, бул өмүрүнүн баарын ошол арам жашоо менен өткөрүп жиберген болсо, эми бул пенденин алдындагы калган анын өмүрү, туугандар, саналуу гана өмүр калган болсо, бул адамда эмне үмүт болбош керекпи? Аллах Тааланын мээриминен болгон үмүт болбош керекпи бул пендеде? Бул адамда пендеде үмүт болуш керек. Пенде үмүт кылыш керек. Мына ошол үмүт кыла турган болсо, мына ошол пенде канчалык арам жашоо кечирген болсо дагы, эми ошол пенденин ошол замат токтоп, жакшы нукка түшкөнү, жакшы багытка караганы, бул пендеде мына ошондой мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол нерсени мына ошол үмүт деген сезим жаратып берет. Эгерде бул пенде үмүтүн үзүп кое турган болсо, бардык нерсени, мисалы, билесиңер туугандар, адамдардын ортосундагы мамилени, бизде эмне деп коет? Жөнөкөйчө айтканда пошол дейт. Болду, пошол деп коет. Баарына пошол деп коет. Же мындайча айтканда, грубо айтканда, бардыгын посылать этип койду. Посылать этип койгондо мына ошол үмүттүн үзүлгөнү. Бул дегени бүттү. Бул дегени пенденин туңгуюкка кептелиши. Бул пенденин демек Аллах Тааланын алдында мисалы күнөөкөр пендени. Ошон үчүн
Аллах субхана ва тағала Құран Кәрімдің бір аятында «Қул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах инна Аллаха яғфиру зунуба жамиа иннаху хувал ғафурur рахим». Айтқанда атады, өздеріне ысырапкершілік қылып, ушунчалык зұлымға батып, Құдайдың берген өмірін, жашосын, бардығын ушундай бір қараңғы бір жұмыштарға, жаман бір өмірге жұмшап жіберген зұлым, өзіне өзі зұлым жасаған пенделерім деп Аллах Тағала пенделерім деп отыр. Алланың мейірімінен үміт үзбегілі. Аллах Тағала бардық күнәлерді кешіреді. Аллах Тағала бардық күнәлерді кешіруші жана Аллах аябай мейірімді зат деп Аллах Тағала мына ушул аятында айтады. Үміт қайсыл авалда болбосын, дайыма үміт бұл мақталу, дайыма бұл плюста болып тұра береді. Туғандар, үміт деген сезім пенде үшін дайыма плюста. Ешқашан минус болбайды. Бірақ минусты біз айттық. Егерде бағы адамдың үміті, бұл адамдың ешқандай қылған әрекеті қош болбосо, мына ошол адам үшін бұл минус болып кетер. Эмне үшін дегенде үміт бұл адамдың өзгөрүшүнө, бұл адамдың ошол жаман иштерин токтотуп таштаганына түрткү болуш керек эле. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз айтып дайыма сабактарыбызда айтып келебиз. Мына ошол асманда учуп жүргөн куштар, мына ошол куштардын канаттары, алардын түзүлүшү, жер бетинде басып жүргөн ушул айбан, мына адам, мына ушулардын бардык маклуктардын жаратылышындағы болған симметрияны Аллах субхана ва тағаланың жаратқан симметриясы. Мына егерде ушул нерседе баланс жоқ болгондо, мына ушул система бузулма, урама. Егерде мына ушул учактын эки канаты тең барабар болбосо, бул учак эч качан абага көтөрүлмөгөн эмес, же болбосо кыйрама. Дал ошондой. Ошол сыяктуу эле адамдагы болгон үмүт менен коркуу сезими дал ушундай симметрияны сакталышы керек. Адамда симметрия сакталышы керек. Эмне үчүн дегенде, мына ошол эгерде үмүттү токтотуп, кээ бир адамдар өздөрүн уголга загонять эткендер болушу мүмкүн. Болду, баягы бул адамдын көз карашында ушунчалык бул мен болбой калдым дегендей, бул адам өзүн ошондой бир туңгуюкка түртүп атат. Ошол эле кезде бул өзүнүн жакындарын туңгуюкка түртүп атат. Өзүнүн үй-бүлөсүн туңгуюкка түртүп атат. Коркутуп, үркүтүп, мээримдүүлүктүн ордуна коркуу сезимин жүрөктөрүнө киргизип атат. Мына ушул нерсе туугандар адашуу. Бул дагы адашуу болуп эсептелет. Анын карама каршысында багы үмүт деп жалжайып, багы чалкалап, дүйнөдө жыргап, эч кандай ибадатын аткарбастан Кудайдан үмүт кылып койгон сыяктуу, бул жакта бирөөсү коркуу менен бардык тегерегиндеги жакындарын коркуу сезимге чөктүрүп атат. Бул дагы туура эмес. Ошондуктан туугандар, мына ошол Аллах субхана ва тағаланын мынакей Бакара сүрөсүнүн 218 аятында Аллах айтып атат: «Инналлазина аману валлазина хаджару ва жахаду фи сабилиллахи улайка ярджуна рахматаллах». Мына Аллахка иман келтиргендер, ишенгендер туугандар. Мен дайым айтып келем туугандар, ишеним маселеси, иман маселеси, бул илим маселеси, бул билим маселеси. Бул жөн эле Кудай бар экен, мен Кудай бар деп эле ошол нерсе менен чектелип калуу эмес. Бул имандын өзүнүн түркүктөрү бар, периштелер аламы бар, Аллахтын жөнөткөн китептери, Кудайдын адам затына жөнөткөн пайгамбарлары, Аллах Тааланын жазган тагдыры, мына ошол нерселерге, акыретке, бардык нерсеге ишенүү, иман келтирүү, мына ошол иман маселеси. Аллахка иман келтиргендер. Ошол кезде булар валладина хаджару, мына ошол хижрат жасагандар. Айрыкча мына ошол имандан кийинки чередоваться этилген мына ошол кийинки стадиясы мына ошол хижрат болуп эсептелген. Эмне үчүн дегенде, мына Меккени тарыхын, ислам тарыхка көңүл бура турган болсок, бул адам затында бул дайыма кайталанып келе турган нерсе. Бул дайыма ушул стереотип. Бул сүрөт дайыма кайталанып келип турат. Иман келтирди, адам иманга келди, ишенди, Аллахка ишенди. Мына ошол кезде
Бул инсандын кечеле жакшы жүргөн достору, кечеле бир жакшына жүргөн туугандары, кечеле бир жакшына жүргөн адамдары бардыгы тескери карап баштады. Эмне себептен десе, мына ошол адамдын ишеними, анын ислам дини чакырган чакырыктары бул адамдын мисалы кээ бир айтайлык ошонун каада салтына же болбосо дагы бир көз караштарына туура эмес келип калат. Ошондон баштап бул эми тескериге айланып баштады. Меккеде орунда мына ошол нерсеге кабылышты. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынакей билесиңер туугандар, Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху экөө бирге өзүнүн туугандарынан, Курейш мушриктеринен өзүнүн жанын сакташ, иманын сакташ максатында мынакей Мадина шаарына хижратка мажбур болду. Жана ошентип хижрат кылгандар. Важахаду фи сабилилла. Аллахтын жолунда жихад кылгандар. Жихад жасагандар. Аллах жолунда булар күрөш жасагандар. Мына ошолордун бардыгын Аллах субханаху ва таала мынакей Бакара сүрөсүндө мына ушул аятында айтып атат: "Улаика ярджуна рахматаллах." Мына ушулар Аллахтын мээримин үмүт кылышат дейт. Үмүт кылышат. Ма'руф аль-Кархи рахматуллахи алейхи мына ушул жерде дал ушул аятта, ушул аят тууралуу айтып атат да, эми жаратканга моюн сунбай туруп сен, Кудайга моюн сунбасаң, Аллахтын буйруктарын сен аткарбай туруп, Кудайга моюн сунбай туруп, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чакырыктарына сен баш ийбестен туруп, андан соң дагы сен Аллахтын мээримин үмүт кылып турганың бул акмактык дейт. Бул акмактык, бул келесоолук дейт. Кантип сен моюн сунбай туруп, сен баш ийбей туруп, ошол баш ийбеген заттан сен дагы мээримдүүлүктү күтөсүң. Кантип сен үмүт кыласың ошол нерсени? Бизде мындай адамдардын ортосундагы болгон мамиледе биз мындай мамилеге жөн эле айтпакпыз. Но инсап деп айтылат бизде, но инсап дейт. Но инсап. Эч бир жакшылыгына жарабаган, жардам сураса жардамына жарабаган, башка кылбаган дагы кайсы нерсесине үмүт кылат бул адам дагы, ошол адамдар. Жамандыкты кылып, көңүлүн ортуп, анын жүрөгүн тебелеп, анын жүрөгүн ортуп, анын сезимдерин, анын намысын тебелеп туруп, андан соң дагы сен ошол адамдан дагы бир нерсе үмүт кылышың, бул даана акмактык. Ошондуктан туугандар, мына ошол үмүт маселеси бул аябай улуу маселе. Биз айттык, адам затындагы эң чоң улуу сапаттардын бири мына ошол улуу сапат бул үмүт сапаты. Туугандар, Сахих Бухари жана Муслим хадис жинактарында Абу Хурайра радыйаллаху анхудан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып келген хадисинде кал Аллаху азза ва жалла: "Ана инда занни абди би." Аллах Таала айтат дейт: "Мен пендемдин мага карата болгон ою менен бирге болом" дейт. Ва фи риваятин ухра, башка бир риваятында фалиязунна би маша, башка бир риваятында келет дейт: "Мага каалагандай ойдо боло берсин" дейт. Пенде жараткан Кудай тууралуу, Аллах тууралуу кандай ой пикирде болсо, ошол ой менен кошо бирге боломун дейт. Ошондуктан жараткан мээримдүү Аллах Тааланы мээрими чексиз, боорукер, күнөөлөрдү кечирген, бүтүн ааламдардын баарын өзүнүн рахматы менен орогон деп жараткан Кудайга болгон оюбузду биз оңдошубуз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде: "Ла ямутанна ахадукум илля ва хува юхсину дhanna билlah." Бириңер дагы бул дүйнөдөн көз жума турган болсоңор, жаратканга болгон оюңар түз болсун деп, жакшы ой менен кеткиле деп. Аллах мени кечирет, Аллах мени сүйөт, Аллах мени жакшы көрөт, Аллах мээримдүү, Аллах кечиримдүү зат. Мен жасаган катачылыктарымды, туура эмес жүргөн жолдорумду баарын Аллах кечирет деген мына ушундай үмүт менен, Аллахка болгон үмүт менен бул дүйнөдөн кеткени мусулман адам аракет кылыш керек. Бирок жогоруда айтып өткөндөй, тизгинди коюп жиберип, каалагандай жүрүп, дагы Кудай мени кечирет деп койгон, албетте бул эми туугандар, бул нерсени араб тилинде теменни деп коет. Теменни ал жалган үмүт. Адамдын чыныгы үмүтү адамдын действиясы менен, анын жасаган аракети менен
анын амалы менен, анын аракети менен коштолушу зарыл. Коштолушу зарыл. Сен качан ошол нерсеге аракет жасайсың. Ошондуктан шариятыбыздын адилеттүүлүгүнөн эгер бир карап көрө турган болсок, эгерде мусулман адам бир жакшылык ишти жасаймын деген ниет кылып койсо, бирок ошол нерсени жасабаса, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткандай, ниятул муъмини хайру мин амали, момун адамдын кылган ниети анын жасаган ишинен жакшы деп. Бул дегени ошол жакшылык кыламын деген ниетине сооп жазылды. Бирок мусулман адам бир күнөө иш кыламын деген ниети кеткен болсо, мына ошол периште жазбай күтүп турат. Качан ошол жамандык ишине бул бармайынча, же ошол нерсеге аракет кылмайынча, туугандар. Качан бул ошол нерсеге карата ниети жазылбайт, пока ошол действие аракет менен бул подтверждать этмейинче, ага күнөө жазылбайт. Мына ушул шариаттын адилеттүүлүгү. Ошондуктан эми дүнүйө, туугандар, бул акыреттин мына ушул дыйкан таласы. Ошон үчүн багы, что посеешь, то и пожнешь дегени, мына ушул дүнүйөдө эмненин уругун чачып кеткен болсоң, акыретте ошонун уруктарын баарын жыйып алабыз. Ар бирибиздин мына ушул акыретте көрө турган күнүбүз келет. Ар бирибиздин. Эч ким бул дүнүйөдөн тирүү, ушул дүнүйөгө жашап келген инсан акыретте качып жок болуп кете албайт. Ошондуктан кыяматтын оордугунан капыр адам ва якулул кафиру я лейтани кунту тураба, мына ушул Амма сүрөсүндө келип атат, капыр када мен топуракка айланып жок болуп кетсем экен деп эңсеп калган күн болот деп Аллах Таала мына ушул аятында айтады. Аллах Таала бардыгыбызды, имандарыбызды бекем кылсын, туура жолдон адаштырбасын. Амин я Раббана. Кудайым ушул жерге кадам таштап келген ар бир пендеден Аллахым өзүң ыраазы болгон, ар биринин дуа тилектерин Аллахым өзүң орундаткын. Жашоодо билип билбестен жасаган күнөөлөрүбүз, кемчиликтерибиз толтура. Аллахым, сен мээримдүү, боорукер, тобаларды кабыл алган, күнөөлөрдү кечирген ушундай боорукер затсың. Аллахым, бизди кечиргин, ушул мечиттен чыгар замат күнөөлөрүбүз кечирилген абалда, күнөөлөрүбүз кечирилип, жеңилдеген абалда чыгып кеткенде ар бирибизге насип эткин. Иман менен жашап, бул дүйнөдө иман менен көз жумганды ар бирибизге насип эткин. Аллахым, кыямат күндө турган кезде, Аллахым, сага үмүт менен турган бактылуу, ушундай сен сага үмүт менен карап турган ыймандуулардын катарында болгонду насип эткин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.